Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев Балыкчы шаарындагы Ысык көл индустриалдык педагогикалык колледжинде коллегиялык көчмө жыйын өткөрдү. Анда өлкө аймагындагы педагогикалык колледждердин билим сапатын жогорулатуу, кадрларды максаттуу даярдоо жана педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча маселелер каралды. Анда эки маселе, биринчи мектептерди аккредитациялоо маселеси, ошол аккредитация албай калган 170 мектеп бар эле, ошону өткөздүк. Экинчиси Кыргызстандагы пед колледждердин бүгүнкү абалы, келечеги, стратегиясы, көйгөйлөрү жөнүндө негизинен 10 пед колледж өзүлөрүнүн бүгүнкү абалы жөнүндө айтып берди. Ошо алдыңкы пед колледждер бул Ош университетинин астындагы, Ош педагогикалык университетинин астындагы, Жалал Абад педагогикалык университетинин астындагы пед колледждер жана биз азыркы көчмө жыйын өткөзгөн Балыкчыдагы педагогикалык колледж. Биринчиден булар инвестиция тартуу боюнча, экинчиден ошо жаңы адистиктерди өздөштүрүү боюнча, үчүнчүдөн педагогикалык кесипке башталгыч класстын мугалимдерин даярдоодо, мектепке чейинки балдарды тарбиялоочу мугалимдерди даярдоодо жакшы жишаналар бар экенин эске алдык. Педагогикалык кадрларга болгон муктаждыкты эске алуу менен абитуриенттерди кабыл алууда пландуу иш алып баруу тапшырмасы коюлду. Акыркы жылдары президенттин тапшырмасынын негизинде контракттын баасы бир нукта кармалгандыктан студенттер үчүн ыңгайлуу жагдай түзүлгөн. Өлкө аймагындагы колледждердин көчмө жыйыны аркылуу көмүскөдө калып келген көйгөйлөр айтылып, орто кесиптик окуу жайлардын билим деңгээлине сарасеп салуу максатын көздөдү. Акыркы жылдары колледжде билим алууга ыктаган окуучулардын тенденциясын байкоого болот. Бүгүнкү учурдагы педагогикалык адистерди даярдаган колледждердин учурдагы абалы кече кандай эле, бүгүн кандай, эми алдыга кандай пландар бар, кандай максаттарды коюп, келечектеги жаш муундарды, педагогтук адистерди даярдоого кандай жол менен барабыз деген маселенин тегерегинде сөздөр жүрүп, ошонун тегерегинде бүгүн коллегия өтүп жатат. Орто кесиптик окуу жайлардын өнүгүү стратегиясын иштеп чыгуу аркылуу жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачылат. Билим берүү тармагындагы жаңы ыкмаларды өздөштүрүү жана окутуунун сапатын жакшыртуу боюнча аракеттер үзгүлтүксүз көрүлүүгө тийиш. Ар бир окуу жай ушу Кыргызстан боюнча бардык областтардан орто кесиптик окуу жайлардын директорлору, орун басарлары келип, окуу жайлары жөнүндө кенен кесири маалымат берип жатышат. Анын ичинен азыр биз буга чейин ушул Балыкчы шаарындагы Ысык көл индустриалдык педагогикалык колледжинин өнүгүү стратегиясы, бүгүнкү күндөгү пландары жөнүндө угуп чыктык. Биз өзүбүз эле көрүп турабыз, мынакей АБР программасы менен жатаканасы жана мейманканасы капитальный ремонттон өткөрүлгөн экен. Эмгек рыногунда суроо талап жогору болгон кесип ээлерин орто кесиптик педагогикалык колледждер даярдап келет. Ошол себептен педагогикалык колледждердин абалын, билим берүү сапатын мындан ары дагы жакшыртуу, өнүгүү стратегиясын иштеп чыгуу учурдун талабы. Сапаттуу жана натыйжалуу билим дүйнөлүк стандартка шайкеш келген кесипкөй кадрларды даярдап, келечек үчүн мыкты мүмкүнчүлүктөрдү камсыздайт.